Ден соолук болбосо миллиард акчаң болсо дагы пайдасы жок. Мына азыр мен Жалал Абад облустук үй бүлөлүк медицина борбору консультативдик диагностик бөлүмү дейт. Бул мындай жалпак тил менен айтканда илгерки биринчи поликлиника деп коебуз. Ал билесиңер тиги Токтогул парктын ар жагында жайгашкан. Негизи мурун азыр убактылуу могул мурдагы медучилищенин общежитиясынын 4-чү кабатыга көчүп келди. Убактылуу ал жакта жаңы поликлиника курулуп атат. Бирок 2 жыл болуп кетти. Көрүп атабыз, адамдар турат могул жерде. Бул жерде адамдар мындай. Бул общежития болгон үчүн эки жагы комнаталар, могул коридор эле да. Азыр бул комнаталарда доктурлар, лабораториялар жайгашкан. Ортодогу коридордо эл турат. Бул биринчи этажында регистратура, окулист, травматолог, лабораториялар жайгашкан. Калган поликлиника мына 3-чү кабатта жайгашкан. Мындай опасный лестницалар. Бул мен түшүнүгүм боюнча бул тиги инвалидтерге коюлган коляска, инвалидный коляска менен. Бул жерде Кызыл Ай коомунун офиси. Кызыл Ай коом. 3-чү кабатта, 4-чү деп коюпмун, 3-чү кабатта поликлиника жайгашкан. Мына азыр 2 жылдан бери жаңы поликлиника бүтпөй атат. Адамдар шу коридордо тысылып, тыгылып, бүгүн бош экен. Бүгүн анча бош экен. Обычно мына жерге келсең өтө албайсың да. Өтө албайсың. Мына. Так, обычно мындай тыгын, ушу коридор ичи тыгын болот да. Бүгүн азыр бошураак экен. Мына. Урматтуулар, азыр эле убактылуу жайгашкан биринчи поликлиниканы тартып чыктым эле. Азыр мына жолум флюорографияга түшүп калды. Мына билесиңер, илгери бул жерде 1928 курулган мындай финский домдун конструкциясында 2 этаж жыгач баксадан курулган поликлиникабыз бар эле. Эскирлиги чыгып, мына могул поликлиниканы салып баштаган. Бул поликлиниканы салып баштаган. Мына бүгүнкү күндө уже бул 3 этаж, подвалы чоң, заманбап, мында жакшы салынып атат. Аллага шүгүр. Бирок деген жери бар. Бул поликлиника азыр айтам, мына 22 жылдын октябрь айында башталган экен. Мына ушул айда тупpa-туура 2 жыл болуптур да. 2 жыл болуптур башталганыга. Менде суроо. Эмне үчүн ГКНБнын офистерин 3 айда салат? ГКНБны сотрудниктери жашай турган үйлөр 6 айда бүтүп атат. Мына ГИКтин заңгыраган, заманбап, под ключ курулган үйлөр 6 айда бүтүп атат. Аллага шүгүр, жакшы, жаман эмес. Бирок эмнеге эл муктаж болгон поликлиника, заманбап поликлиника 2 жылда бүтпөй атат? Мисалы үчүн ошо ГИКтин үйлөрүнүн 3-төн 1 дагы чыкпайт да. Мыночу неге буну 1 жылда бүтүрсө болбойт? Акча да эле бөлүнсө керек эле бугачы. Неге 2 жыл болуп кетти, дагы 1 жыл иши турат да? Же 2 жыл иши турабы? Мына карагыла кандай заман бол. Здание жакшы, чоң. Коридорлору кеңири, мен уверенмин. Мына уже айнектерди коюп баштаптыр. Бирок бунун внутренняя отделка бар, крыша бар, башкасы бар. Ошого ким көзөмөлдөйт буну? Ким көзөмөлдөйт? Ушуну бүтүрүп койсо. Кана эл кеңир баягы коридордой кысылбай, сыгылбай, башка болбой, кабинеттер эми тиги жана доктурлардын кабинетин карасаң эскилиги чыккан да.
мунун кабинеттер чоң, ысык, жакшы. Адамдар келип, өзү ооруган адам келет поликлиникагачы. Келип мындай коридордо сыгылбай, кеңири күтсө кезегине. Ошого кимге кайрылсак, ушуну тезирээк бүтүрүп бергилечи бу. Себеби башка семейный поликлиника, Жалал Абадта башка семейный поликлиникаларга барсаң, семейный доктор деп коет да, семейный доктор. Улар мындай оорулар көз оору, кулак оору, тиги буну карабайт. Улар бир общий карап коет. Болду. А специалисттер, русский специалисттер, хирург, окулист, эндокринолог, травматолог дегендер, и бардыгы ушул биринчи поликлиникада да, бардыгы ушул биринчи. Ошо суранат элек эл үчүн бүтүрүп бергилечи ушуну тезирээк.